Бир адамдан бир китеп долбоору Сокол облусунда жакшы колго алынууда. Облустун алыскы айылдарында дагы долбоор ишке кирип, ар бир жаран бирден китепканага алып келип беришүүдө. Ак Суу районунун Кереге Таш айылында дагы долбоордун негизинде 700дөн ашуун китеп чогулду. Бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков Кереге Таш айылына келип, айыл тургундары, мектеп жааматы, окуучулар менен жолугушту. Ак Суу районунун Кереге Таш айылында академик Жумагул Алышбаев атындагы мектепте турабыз. Бул жакта Кыргызстан боюнча таркаган жаштардын бир адамдан бир китеп деген долбоору бар. Ошонун алкагында китепкананы ачканы келдик. Анан адеп сөздөрүн, билим сөздөрүн сүйлөгөнү келдик. Негизи жакшылыкты таркатыш керек, анан жамандыктын эшигин жабыш керек. Өзүбүз аракет кылбасак, өзүбүз бирибизди адепке, иманга, илим билимге чакырбасак, бизге башка эч ким күйбөйт. Ошон үчүн ушуну уюштургандардын бардыгына чоң рахмат. Ушул айылдын тургундарына, мектеп жетекчилигине, жаштарга, демилгечтерге, анан бир адамдан бир китеп долбоорунун башчыларына чоң рахмат. Өзүбүз ниетибиз ошол, китепкө илимди сүйгөн, билимди сүйгөн Кыргызстандын куралы, анан адеп державасынын куралы деп атам да. Анткени технология жагынан робот жасагандарга, танка чыгаргандарга, космос кучкандарга азыр жете албашыбыз мүмкүн, бирок китеп окуш эми оңой эле нерсе. Китеп окуштан, анан адептен, кичпейилдиктен, талим-тарбиядан алардан өтсөк болот. Ушундан баштай берсек, калганы Кудай буйрса мезгилдин иши. Долбоорго ар бир адам бирден же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип өз салымын кошо алат. Китеп окуу менен жан дүйнөнү байытса болорун айткан иш-чаранын катышуучулары айылдагы китеп фонду бир нече китеп менен толукталганын айтышты. Иш-чараны, бул долбоорду уюштуруп атканыбыздын себеби биз жалпы эле элди, анын ичинен окуучуларды ошол китепке тартуу, китеп окууга тартуу, китеп окуу маданиятын өстүрүү, ошол максатта бул иш-чара болуп атат. Азыр бияка ошол спикерлер келип, ошол жалаң китеп туурасында, китепти окуу туурасында ошол жалаң ошондой сөздөр болмокчу да. Бул айылдагы бардык тургундарыбыз кайдыгер карабастан бардыгы жапатырмак киришип, бүгүнкү күндө ачылыш аземинде турабыз. Ал эми бул долбоордун шарты боюнча бир адамдан бир китеп деп аталып аткандан кийин ар бир адам өзүнүн колунан келишинче китеп берсе болот. Мен бүгүн ушул биздин китепканага ушул биздин сыймыктуу агайыбыз Нуржигит Кадырбековдун Азиянын арстаны деген китебин биздин ушул айылыбыздын эртең үчүн, жаштарыбыздын илими билими үчүн ушул китепти берип отурам. Сиздер дагы кайдыгер карабастан ушул долбоорго катарыбызга кошулуңуздар. Айылыбыздын эртең үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаралы. Коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков жана бир адамдан бир китеп долбоорунун өкүлдөрү китеп окуунун пайдасына токтолушуп, өзгөчө жаштарды күнөөгө китеп окууга үндөп өтүштү. Кереге Таш айылындагы Жумагул Алышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин китепканасы окурмандар үчүн ар дайым ачык экенин мугалимдер белгилешти. Ал эми облустун башка аймактарында дагы бир адамдан бир китеп долбоору улантылмакчы. Улутай Курбанкулова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу районунан.